тарихи имарат экен. Мен сүрөтүн көрдүм. Тарихи сүрөтүн. Мындан бир топ жыл мурда ушул беректин баардыгы чөл болгон экен. Ошо чөлдү ушинтип жашылдандырып коюшуптур. Демек биздин Кыргызстанда эч кандай тошуна жок экен, суу чыкпай, күн эмес деген. Болгон кадимки эле биздин Скөлдүн жээгиндеги кумдар бар го, ошондой эле кумдуу чөл болгон экен. Аябай таңкалып баа бердим. Деген отель экен. Сапарыбыз уланат, кайрадан артка тартып окшойт. Баягы жол менен үйүбүздү көздөй жөнөдүк. Үйүбүздү эмес, кийинки иш-чара отурган ошол биздин отельде эле мейманкана деле мындай учурда ошол үчүн тытышып урушуп сөндүрүшүп жашап аткандай сапасы. Жайгашкан балким бизнес борборудур, менимче жалаң мейманканалар, банктар, отелдер, ошондой супермаркеттер. Номер алган жок, негеде жергиликтүү номер болгондо, балким кезекке чыккан. Биз азыр өкмөт башчысы менен жолугуштук. Парламент палаталардын башчылары да катарында отурду. Кыска
ошол жерде тартынбай элеп алып эле куруп анан сатып киришти өтүп алдым. Жашты зонага орунчу, кенен көчөлөргө орунчу. Кыргызстан үстүндө кенен көчө бар. Бишкекте деле мисалы Южный магистральдын жогору жагын карасаңыздар, канчалык жаңы шарып түшүп атса дагы жолдор аябай тар. Мен айтып турат, ушу жер эле болсо баса алып бирдеме салып сатып майысак деген бир ач көздүк дагы бар. Анан шаардык бийликтен балким бир аз алешем саясатыга деп эле ачык айта алам. Дипломат резиденциясы экен. Биз ушул жерде жайгашканбыз. Бирок азыр мен билгенден башка жакка барат окшойбуз. Анакей деңиз жагы Пакистан тараптан келгендер, биздин мекендештерибиз Россия тарапка барып иштеп атпайбы, ошол сыяктуу эле бул жактагы бир маанилүү дестинация экен. Миграциянын борбору катары экен. Карасаңыз, мында эле бир чөлдө араб тилинде да сүйлөшөт экен, англис тилинде да сүйлөшөт экен. Менимче ушу Англиядан, Америкадан окуп келген жетекчилер го деп ойлоп атам. Же буларда англис тилине ошончолук чоң маани берилет. Эми бизди котормочуларга убакыт кетирбейли деп баардык эле англисче сүйлөп, эгер арабча сүйлөгөндөргө арабча жооп берип, англисче сүйлөгөндөргө англисче жооп берип, абдан жакшы кабыл алышты. Буларда деле карасаңыздар, машиналар токтотот экен, кыймылды токтотуп туруп анан делегацияларды өткөзөт экен. Мен айтам, эмне үчүн биз пробкага түшүп келбей атабыз деп көрсө, биз үчүн кам көрүп аткан турбайбы? Анан жолдору дагы кенен экен. Жолдору дагы аябай кенен экен да. Булар да келечекте бизден үйрөнө турган деңгээлге жетели деп тилек кое берели. Канчалык чоң тилек кылсак, ошончолук өзүбүзгө шык дем болмокчу. Карасаңыз, кандай акыл менен салынган. Негизинен кичинекей өлкөчүлөр деле бытыратып салса болот эле. Бытыратып салса болот эле. Жамгырдан кийин көз козгагандай болуп чоңдулар ансамбльди гармонияны аябай сакташат экен да. Ушул нерсеге биз үйрөнсөк жакшы болот эле. Бишкек резина место. Жакшы план түзүп, шаарыбызга аябай кооз шаар кылсак жакшы
жашыл аянтчылар бар да. Эми нефтиси бар, мунай бар дешип, бирок мындай акылдуу, көз жеткен, көздү башкарып болбосо мындай инфраструктураны мындай өлкөнү куруш абдан кыйын. Биздикиндей фаунасы, флорасы көп деле эмес. Карасаңыздар, мына пальмалардын өлкөсү. Бул деле бир падышачылык. Падышанын үйлөрүнүн сүрөттөрү баардык жерлерде бар. Ошого биз тилек кылып атабыз, Кудай буйрса Кыргызстандагы өсүп өнүгүп барган адамдар таасирленип, биздин ийгилик тарыхыбыздан мисал келтирип, айтып, өздөрүнүн презентация семиналарын өткөрсө экен деп тилек кылып аткан дагы кербез. Караңыздар, өлкөнү шаарларды кооз көрсөткөн дагы бир өтө маанилүү нерсе бул көчөлөр. Көчөлөрдүн сапаты кандай болсо, дал ошондой шаардын дагы имиджи болот. Өлкөнүн дагы имиджи болот. Мына бул кадимки эле соода борбору экен. Мен абдан кызыкканым, жакында музейин алып барат экен. Ошо музей аркылуу деле биз бул өлкөнүн тарыхын, таржымалын, өсүп өнүгүү тажрыйбасын кичине түшүнсөк болот. Музей деген ушундай нерсе, ал чоң тарыхты кичирейтип туруп, көз алдында көрсөтүп кое турган нерсе да. Экспонаттар аркылуу ошол жердеги жазылган табличкалар деп коебузбу, ошолор аркылуу шерпелде бир өлкөнүн тарыхын, маданиятын, дөөлөттөрүн, баалуулуктарын түшүнүп алсам болот. Илгерки өткөн замандарга алып барып карасаңыздар, бул араб колоритиндеги имарат экен. Эми имарат экен, бирок эмне болсо деле өздөрүнүн колоритин сактаганы жактырмаган. Белгидей баягы чеп ичиндеги цитадель сыяктуу экен да. Көпчүлүк ойлошу мүмкүн, бул жакта баягы диндар өлкө деп жок, светтик эл өлкө окшойт. Рекламалары, жарандары, аял затын жүргөндөрүн карасаң, ошондой эле экен. Көпчүлүгүндө ушундай бир пикир ой бар да. Жок, ал жака барсаң башкача, баардыгы. Жок. Биз сыяктуу эле экен. Бүгүн парламентке бардык, парламентте бир аял киши абдан кызыктуу сүйлөдү. Сөзүнүн мааниси ушундай болду. Бир компания ушунча жумуш орун түзүптүр, ошонун көпчүлүгү чет өлкөдөн келгендер экен, бахрейндиктер эмне үчүн иштебейт деп. Чындыгында эми бай өлкөнүн адамдары анча-мынча кара жумуштарга иштебейт болуш керек, ошол себептен болуш керек деп ойлоп койдум. Балким. Демек, мындай маселе бүткүл дүйнөдө бар. Кимдир айтмакчы, бар болсоң дагы түйшүк, жок болсо дагы түйшүк да. Бай болуп, бардар болуп, анча-мынча иштерди чанып калса, башка бирлер келип иштеп атса, аны да сөз кылат. Кейпс. Болсо кадимки эле элдер жашаган квартал окшойт, кыязы. Элдер жашаган квартал экен. Бардык жерде эле элдер жашайт деген албетте, бирок жагында бийик үйлөр жок экен да. Үйлөр жок экен. Мынакей мындай эле бир чөл. Көз дегенде чөптөр өскөн чөл бар ушундай үйлөрдө. Буга караганда биздин кайрак жерлерибиз алда канча сапаты жогору эмеспи? Бир аз аракет кылып, эл журт өзүбүз каражат топтоп, суу чыгарып, кашалап, бак эксек, кадимгидей көгөртүп алсак болот. Кудай буйрса, ар бир имараттын дизайны өзүнчө. Эми бул дизайндар жөнсүлгөн эмес, чындыгында эң мыкты адистерди, архитекторлорду чакыратыбыз керек. Эмираттарда да ошондой, Кувейтте деле ошондой, Катарда деле ошондой. Быйыл чемпионатта көрдүк го.
азыр мына бул жактагы Бахрейндин Чамбыр дегени сууда Өнөр палатасына келдик. Бул жерде дагы ишкердик бир жолугушуу болот. Негизинен бул Азия парламенттик ассамблеясы жыйын болгону менен Бахрейн өзүн өзү таанытып, өзүнүн жакшы жактарын көрсөткөнгө дагы сонун программа түзүп коюптур. Биз деле мындай өлкөбүздөн тышка чыкканда сындап жамандабасак, жакшы жактарыбызды айта берсек, канча да өзүбүздүн өлкөбүз. Эми чара анча-мынча өкмөт менен парламент чындыкты ачык айтсак болот, бирок генералдык деңгээлде ошондой чоң рахмат. Мына биздин ушул саамкы саякатыбыз аягына келип жетти. Эгерде бир ылайыктуу иш-чара болсо дагы улантабыз. Тургандар байрамдашат. Кесиптештер, четирмелик коноктор баардыгы ошол кандай киргизип